2020-жылдын башында мына ушундай бир чоң марафон уюштуруп, ошол марафондо бардыгыбыз жыйналып, өзүбүздүн ак тилегибиз менен айылыбызды өнүктүрөлү, жашылдандыралы деген жакшы ой тилектер менен ушул долбоорду баштаганбыз. Мынакей азыр убакыт деген убакыт жыл аягына келип, мынакей жылдык отчетту бере турган убакытта келди. Альмин группа деп коебуз, 13 бала биргеликте ушул иш-чараны баштаганбыз. Баарыңыздар жакшы билесиздер. Асыл инибиз эң биринчи 1 миллион сом акча менен ушул ишти баштап берген. Биздин кызыл жарылык Россия шаарында эмгектенип жаткан биздин бир туугандарыбыз Кум айылынын тургундары 44 000 акча которушкан. Ал эми башка 3 бөлүмдүн жарандары 220 000 акча которушкан. Ал эми Жалал Абадтык биздин туугандарыбыз 40 000 сом акча которушкан. Биз Талантык экөөбүз чакырганда барганбыз, ошондо бизге 40 000 сом акча беришкен. Бишкекте марафон уюштурганыбызда 108 000 сом акча түштү марафонубуздан. Ал эми Мауленеке 50 000 сом акча берди, ошо менен 158 000 сом Бишкекте түштү. Айылда Маназеке мен өзүм жекеже берем деп Жалал Абадка барганда айтты эле, Кызылжар айылында мага 20 000 сом акча берди. Биздин Улан мынакей бизнесмен чыган жигитибиз бар. Улан инибиз дагы 20 000 сом акча которду. Андан кийин Замир деген дагы бизнесмен балабыз бар. Ал бала дагы бизге 10 000 сом которду. Ал эми Алишер экебиз Кызылжарда касапчы Алишер экебиз 16 400 сом акча берди бизге. Şu жалпы жыйынтыгы 511 544 сом акча болду. Жалпы акчаларды кошуп бергенде. Андан сырткары Россияда эмгектенип жаткан биздин Току инибиз Бекболсун. Март айынан баштап сентябрга чейин 77 000 сом биздин Бакбанга акча которуп турду, айына 11 000 сомдо. Айыл өкмөттү башкарган бизден чыган ага-инилерибиз менен уюштурганда 38 500 сом акча берилген ошондо. Ал акча кошулду. Андан кийин айылда иштеп жүргөндө дагы майда чүйдө нерселерге төлөп койгон акчалар 14 800 сом акча болду. 588 544кө 38 500, 14 800 кошкондо 641 844 сом акча болду. Асылдын акчасы менен кошкондо 1 641 844 сом акча болду. Ушул отчетту 13 комиссияда турган киши бир жума мурда ушул кафеде бирме-бир айтып 1-2 саат отчет жасаганбыз. Жыйынтыгында 13 адам тең өздөрүнүн аты жөнүн жазып, колдорун коюп, бул отчет бизди канааттандырат деп өздөрүнүн колдорун коюп берди кыска комиссияга. Эми азыр бул жерде ар бир берилген акчаларды бирден айтып отурсам, бул жерде чогулуштун, жыйналыштын мааниси кетип калат турганда. Ушул акчанын ичине уран биздин кассирибиз акчанын бардыгы акчаны уранга которулган, Россияданбы, кайсыл жактан болсо да уранга которулуп, кандай иш-чара жүргүзө турган болсок, урандын биздин кичинекей биздин группабыз бар. Группадан ошол жерден талкууга чыктайбыз. Ушунча акча керек экен, ушул иш-чараны жасайбыз дейт. Мен ошол иш-чараны жасайм. Кайра ошол телефондон кайра ошол балдарга мен отчет берем. Жалпы жыйынтыгы менен отчетту дагы бердим. Андан сырткары ушул 1 641 844 сомдун ичинен 21 044 сом остатык бар бизде. 21 044 сом остатык менен чыктык. Азыр биздин кассабызда ошондой акча бар. Кандай отчет канааттандырганбы? Бул колчак койбойгон да. 1 600 канча сомдон 21 000 сом калыптыр асалдан. Эң сонун отчет болуп окшойт менимче. Кандай дейсиздер? Дагы жок колчак койгон да. Рахмат сизге.
бизге жакындан финансылык жардам көрсөтүп, колдоо көрсөтүп, бизди алдыга сүрүп турган атуулдарыбызды биз куртуп койгон жокпуз. Ушул грамоталарды берип коюуга Рахмат элеке, Темирал экелер, Мавлен экелер келип таанышып койсоңуздар, келип жардамга келиңиздер. Рахмат элеке, чыгыңыз. Бул биринчи орундагы өңү дагы башкача болуп турганын байкап турсаңыздар керек. Бардык кызыл жабдыктар бириксек дагы жарым акчасын жыйнай албадык. Асыл ушундай ардак грамотасы менен Анарбаев Асылбек Бейшеналиевич сыйланат. Алла сыйлыктарын кабыл кылсын. Асылдын эмгегин ат көтөргүс эмгеги бар. Атасына рахмат, ушундай баланы тарбиялап, ата-энесине рахмат. Мынакей биздин эң орчундуу, белдүү ушундай иш-чарабызга демөөлчүлүк кылгандыгы үчүн Аллахтын грамотасын кабыл кылсын. Аксай районунун Назаралиев айыл аймагын жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иш-чарасына салым кошкондугу үчүн ардак грамотасы менен Россия Федерациясындагы Кызыл Жар уюмунун мүчөлөрүнө сыйланат. Жараткан сиздерди улуу сооптуу жакшылык иштериңиздерди кабыл кылсын. Сиздердин ыйманыңыздарга, өмүрүңүздөргө, ден соолугуңуздарга, үй бүлөңүздөргө жана мал мүлкүңүздөргө жараткандан береке тилейбиз. Ошону менен бирге сиздерге терең ыраазычылык билдирип, мындан кийин да сооптуу жакшы иштерге себепчи болуп жүрүүңүздөргө тилектешпиз. Россия Федерациясында дагы 17 адамга бизге ушундай 17 балага сыйлыкка көрсөтүштү. Алар дагы өздөрү кеңешип туруп, бардыгыбызга эле Россия Федерациясындагы деп туруп жалгыз берип коюуну өздөрү өтүнүштү. Биз туура кабыл алдык. Мына жалбаттык биздин айыл өкмөтүбүздүн стенкасына илип коюлат дейт. Мындай ардактуу эмелерибизге мындай Кыргызстандын гербин кошо ардак грамотасы менен Жалал-Абад шаарындагы Үчкоргон коому сыйланат. Мынакей биз Жалал-Абадка барганда талапкер экөөбүздү бизге чакырды, келип чай ичип келиңиздер деп. Барсак Жалал-Абаддык туугандарыбыз катарынан ар бири $100 чыгарып беришти да, мындайча айтканда. Ар бири $100 40 000 сом акча алып берди. Кийин дагы аркадан жөнөтөрүн айтышкан негизинен. Абдан бардыгы бир кылда патриоттук сөзү менен чоң суммада акча кошуп бизге беришти. Бирок биздин ар бирибизге мындай бербестен эле жалпы эле бирөө берип коюңуздар деп сурангандыгы үчүн Жалал-Абад областынын Учкоргон коому деп жалгыз гана бердик. Алла ыраазы болсун. Ошондой эле ардак грамота менен Абышов Бекболсун Узелович сыйланат. Бирок бул элибиз менен ар бири сыйлыктансак болот. Себеби Бекболсун элибизден дагы колунда бар жигиттер көп. Бирок мындай кайрымдуулук кылууда жаныңдан акча чыгарып туруш бул кыйын. Бул Бекболсун жыл бою биздин багбаныбызга айлыгын акчасын которуп турду. Бул нерседен биз бардыгыбыз сабак алсак болот. Бекболсундан дагы тың жашаган биздин бүт туугандарыбыз көп. Бирок биз ай сайын акча чыгарууга алсыздык кылат экенбиз да. Ошо Бекболсун бардыгыбызга сабак болуп калсын. Бекболсундай ушундай эмгек кылууну баарыбызга чакырып кетет элем. Россия Федерациясындагы Бекболсунга. Келди, сен бадай берип коя, досуңа. Аксай районунун Назаралиев айыл аймагын жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иш-чарасына салым кошкондугу үчүн ардак грамотасы менен Озокеев Мавлян Оганович сыйланат. Огановичке сыйлыгыңыз кут болсун. Ушундай элдин алдында бизге жол көрсөтүп, көптөгөн идеяларыңызды бизге айтып, бизге акыл насааттарыңыздарды берип туруңуз. Аман болуңуз, ден соолукта болуңуз. Өтө сыйлык тануу менен толкундарымды кабыл алып отурам.
Ana bir resim ayet ilgili biz Gostinap'ta Canlı işlep жүргенде Petr Aleksey işlegen zam direktörüs varlar. Anam Bişkek'te ministr var, gramata tapşırırsa Petr Aleksey işlegen hocam ne yaptı? Ayet, tavış ministr deyip lучше чем грамота 3 рубля, да, deyip Ağızlarında iyi girip bozun var arasında. Şunda ile Arda Gramatası menen Çomonov Manas Alişerovich. Manas'a kendisiyle yakından geliniz. Gel oğlum. Yakından jardan öte çoğun jardan gösterdi bizge. Ошондой эле Арда Грамотасы менен Жаманаев Капаралы Ажы Жанузакович сыйланат. Сыйлыгыңыз кут болсун, Алла кабыл кылсын. Дагы келечекте ушундай кызматташууга дагы чакырып кетебиз. Ошондой эле Арда Грамотасы менен Ахматов Талантбек Уметалиевич сыйланат. Жараткан сиздин улуу сооптуу жакшылык иштериңизди кабыл кылсын. Сиздин ыйманыңызга, өмүрүңүзгө, ден соолугуңузга, үй бүлөңүзгө жана мал мүлкүңүзгө жаратканда берекет тилейбиз. Ошону менен бирге сизге терең ыраазычылык билдирип, мындан кийин да сооптуу иштерге себепчи болуп жүрүүңүзгө тилектешпиз. Ушундай эле Арда Грамотасы менен Бабатаев Алмазбек Абдураимович сыйланат. Бул акебиздин жыл бою погрузчик менен бизге өтө чоң кызмат көрсөттү. Ulan, Кызылжарга кенчилерден ала келдиңиздер. sen erken bak bunda da çok yere prezident tapşırasın. Ушундай эле Арда Грамотасы менен Кошалиев Мирланбек Керимбекович сыйланат. Патриот акелерибиздин ар дайым бизди алдыга сүрөп жылдырып жүрөт. Ушундай эле Арда Грамотасы менен Шабранкулов Арстанбек Акматалиевич сыйланат. WhatsApp'larda бул жагда бар. WhatsApp'larda бизге бардыгыбызды ушу алдыга сүрөп жүрөт. Сыйлыгыңыз көп болсун. Ушундай эле биздин жашылдандыруу, көптөндүрүү иш-чарабызга активдүү катышкан Арда Грамотасы менен Орозов Алишер Абдиевич сыйланат. Кызылжардан Алишерге берип коесуздар. Kim görüyoruz? Kızılcarga geçişlerden. Ulan gel. Ulan taşla. Ulan gel. Taşla sen Tayz aylarında Ушундай эле Арда Грамотасы менен Төлөбаев Абдыкайым Төлөбаевич аке сыйланат. Кудай рахматы кылган болсун. Мынакей бул жакта кызы келди. Атаңыз менен сыйлыктансаңыз болот. Себеби ушул ишти жүргүзүүдө өтө чоң мемлекеттер элдерди чакырып келип бизге чоң жардам берди. Ушундай эле Арда Грамотасы менен Жумабеков Талантбек Жумабекович сыйланат. Başına gel. ülke bir şey anlatsın. Koça koy. Ulan. Ошондой эле Арда Грамотасы менен Төрөбеков Акылбек Абдылдаевич сыйланат. Бул да биздин патриот жигиттерибизден ар кандай иш-чарабызга калбастан келип бизге дем күч берип турат. Өзү чемпион. Асыр районунун Назаралиев айыл аймагын жашылдандыруу жана көптөндүрүү иш-чарасына салым кошкондугу үчүн Арда Грамотасы менен Нуржигитов Нуралы Апилбаевич сыйланат. Бул акебиз дагы жыл бою өзүнүн
Мамлекеттик техникасы менен бизге өтө чоң жардам көрсөттү. Allah сыйлыгын кабыл кылсын Аллахым. Канакей. Уланбай. Ошондой эле анда грамотасы менен Кулубаев Эмилбек Жоробекович сыйланат. Бул акебиз дагы Кумдан ким бар? Келиңиздер. Эмил байкебиздин сыйлыгын алып коёбуз. Ушундай эле анда грамотасы менен Эркинов Талантбек Эркинович биздин айыл өкмөтүбүз. Бардыгыбызды ушу жолго салып, ишти алдыга жылдырып турган ушу талант экенибиздин эмгеги зор. Айыл өкмөт талант экенин Уларына колшо коюпчу. İyilik oldu buna. Talantqa ekan. Оор техникалар өтө чоң жардам көрсөттү. Ушул оор техникаларды жетектеген ушундай ардак грамота менен Сейдалиев Руслан Садридинович сыйланат. КамАЗист Кызыл Жардан бирөө өкүлгө алып коюлду. Ушундай эле ардак грамота менен Мырзалимов Үмүтбек Манасбекович сыйланат. Бул балдар бизге көң ташыдык, топурак ташыдык, шагыл ташыдык. Ушундай иш-чараларда бизге жөн гана салиатасын куюп ушундай эле ардак грамота менен Нармырзаев Забирбек Анарбекович дагы сыйланат. Кызыл Жар КамАЗистердин жетекчиси. Ушундай эле ардак грамота менен Кайыпов Абдырасул Орозмаматович сыйланат. Ушундай эле ардак грамота менен Майлибаев Азамат сыйланат. Бул жигиттердин элдигин баалап Ишке келип коюңуздар, аксакалдардан келип дагы. келиңиздер. Аксырайулуу Назаралиев айыл аймагын жакшыландыруу жана көптөндүрүү иш-чарасына салым кошкондугу үчүн ардак грамотасы менен Егемов Саттаралы Абдиевич байкебиз сыйланат. Бул киши дагы бизге оор техникалар менен көптөгөн эмгектерди жасаган. Ушундай эле ардак грамотасы менен Момунов Муратбек Жээнбекович инистан сыйланат. Бул киши дагы бизге жардам көрсөттү. Бере турган эме көп эле, бирок маңызын кетирбестен мындан кийин да биздин жыйналышыбыз бар, иш-чарабыз бар, дагы келечекте кийинки албай калгандарды эске алабыз деген ойдобуз. Алган сыйлыгыңар кут болсун, урматтуу туугандар, атын атада кызы сүйлөмдей, коентип көңүл бөлүп, ийгиликтүү, жакшы катышкан биздин жерлештерибизди белгилеп койгонуна ушу уюштуруу тобуна чоң рахмат. Алган сыйлыгыңар кут болсун, десоңуңар чың болсун, мындан кийин дагы ишиңер ийгиликтүү болуп, баары жактан жакшы болуп турса, Кудай кааласа да көп чоң үлүшүңөрдү кошосуңар, тынч болуңар. Чоң рахмат.